Бир жолу магазин ичинде уборка кылып жүрсөм эле бир баланын үнү чыгып кетти. Анан орус баланын үнү чыкты, бирок ал баланын үнүн өзүм баламдын үнүнө окшоштуруп алдым да. Анан кийин карасам эле өзү бойлору ошондой экен. Анан туура кухняга кирип алып бир аз ыйладым да. Ыйласам орус балдар, охранник бала бар эле, ал болсо келип: "Гуля, ыйлаба, эмнеге ыйлайсың? Эмне болду?" деп ошентет да. Ага айта албайм жечи, өзүмдүн дардымычы. Анын көзүмөн жашым агып ыйлап атам. Мен жооп бергенге же эмем жетпейт, ичимдеги жакшы орусчаны билбейм да. Анан кийин чала пула түшүнүп турам, бирок айта албайм. Анан кийин ыйлаганыма билип, анан кийин ушундай балдарымды сагындым деп айттым окшойт. Анан кийин бир маалда Гуля жүр деп эле ээрчитип алып мени тегеретип өзү эме болчу. Анан кийин боору ооруду окшойт. 5 балам бар деп ошентип айтчу элем да. Анан кийин ээрчитип алып магазинди айлантты. Айлантып анан кийин "Муну кантты алып берейин, муну" деп шоколадтан алды. Батончик, кичкистер болот экен илгеркидей. Анан ошолордон алып туруп анан кийин мага 3 пакет берди. "Муну балдарыңа салып үй" депчи. Жердеги аялдар: "Сен немең бар, шыгың бар, адам менен сүйлөшө аласың" дегенден анан айылдык советке дагы, депутаттыкка дагы койгом. Анан бирок өтпөй калгам. Себеби бул жакта мурун кийин аял койгон эмес экен. Анан мени өтө башка көз карашта карашкан 16 эркек, бир мен аял койгон. Анан кийин бирок жакшы добуш берген. Эч нерсе иш кылбай туруп ошончо добуш алдым деп кийин анан ушу женсовет болуп, аялдардын төрайымы болуп иштегенге аялдарга макулдук берип, анан ошондо 6-7 жылдан бери иштейм.